Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Кой сүйүүчү коом. Бүгүн биз Ысык-Көл облусундабыз, Каракол шаарындабыз, Ысык-Көлдүн борбору. Биз сиздерге бүгүн мына ушул короодо көрсөтүп беребиз. Бул короодо эмне болсо бүт баары сатылат. Мына кочкордон сырткары. Туугандар, бул жерде сатыкка 15 баш кой, козулары менен бар. Буйруса мына сүттөн бөлүнгөн койлор, бооз койлор. Ана мына Краун деген кочкор атактуу Белоножканын небереси. Атактуу Белоножканы билесиздер. Линия Белоножка. Анан калган койлор бул тарапта. Көрдүңүздөрбү? 15 баш, 11 коз менен мына ушул койлордун бүт баары сатылат. Сиздер бир короодон баардык коюн сатып алам десеңиздер, мына ушул корооду биз сиздерге сунуштайбыз. Бул корооду бизге мына Султан абабыз өзү түшүндүрүп берет. Султан аба, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай, жакшысызбы? Жакшы буюрса. Эми Султан аба, бул жак сиздин бир агаңыздын короосу. Ооба. Буйруса сатайын деп атат койлордун баарын. Ошо койлор сатылат буюрса. Могу Краундан баштай берели. Краунду алып калат да турабы? Краун сатылат. Атак, мына бооз койлор Краундан тууйт да? Мына бирөө кетип калган ар жагында. Булардын козулары сатылып кеткен, тети бооздон бирөө калды. Мына. Бооз. Краундун эле эмеси болот да, бул деле. Карын экөө бир тең чамалаш да. Бир пометтон. Бир пометтон. Бул жерде азыр 6 баш кой бар экен, Түшүндүрүп беребиз. Мына бооз койлор, койлордун жаштары боюнча сурай турган болсок, канча тууттан канчасы туутка чейин? Эң жаш, эң картаңы. Экинчи тууттан 4-тү туутка чейин койлор. Баары эле жаш койлор. Болду да. Экини тууган, эң картаңы 4-тү тууган. Мына атап Краун деген кочкор. Бул чатак кочкорбу? Краун канча жаш? Краун жазга 2 жаш болду. 2 жаш, 2 жаштык кочкор. Мына бир афган. Ана могу Краунун бир тууганы болот экен, мына. Токта, тетиги тутуп коесузбу? Султан аба. Машалла, мына. Көрсөтүп коюңчу. Экинчи туут. Краунду билбегендерге айтып коелу. Прогресс деген коздун көрүп атасыздарбы? Жаңы туулган. Ошонун атасы ушул болот. Бул Краун. Прогресс. Бул Ак сууда, Нурлан абада турат мунун баласы. Прогрессти бир сурап көрүңүздөр, анан көрөсүздөр. Буйруса. Мына. Ушу Краунун бир тууганы. Ооба. Буйруса, мына Краун деген кочкордун энеси Кара Балтада Фарис деген байкеде турат. Ушу билип коюңуздар. Ушу кочкордун энеси. Мына болду, кой жибере бериңиздер. Баасы болсо, баардык койлорго бир баа коюлмакчы. Мына койлорду сиздер өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бул жакта болсо, мына кой бооз, калгандары болсо уже сүттөн бөлүнгөн койлор. Буйруса сиздер жалпы баарын көрөсүздөр азыр. Буларды камайбыз могул жака. Андан кийин могу жакта козулуу койлорду алып чыгабыз. Могул жакта көрөсүздөр. Бир канча козулары бар. Эркек ургачы. Жалпысынан бул жакка 9 кой чыкты. Жана тет жакта 6 кой болчу. 9 кой 11 козу менен бери чыкты. Мына көрдүңүздөр. Краунун козулары, жаш козулар, эркектери бар, ургачылары бар. Көбүн эсе ургач экен туугандар. Мына Афгандан туулган коз. Мына туттуң эле Афгандан туулган. Энеси мына кой, Мына Афган кой. Көрдүңүздөрбү? Бул кочкор Горбоносду берет экен. Мына Горбоносду. Ургач экен, Ургач экен. Ургач экен. Машалла, сонун коз. Көрдүңүздөрбү? Мына ушул Краунун козулары. Көпчүлүгү ургач экен бул жерде жүргөндөр. Жалпысынан тетиги бир Афган, мына Афган. Мына 3-чү Афган мына 3 Афган бар экен туугандар. Краунду мына дайыр ургач болсун. Ана. Машалла. Болду, кой жиберем. Туугандар, Краунун дагы бир атактуу козусу бар, Прогресс деген. Бул Ак сууда Нурлан байке, Лавеластын мурунку ээси. Ошо кишинин Инстаграмына же эмесине кирип көрсөңүздөр, биз да видеосун коюп коебуз. Прогресс деген козу, ушунун козусу өтө мыкты козу. Ушу кочкордун козусу туугандар. Мына Краун өзү Белоножканын небереси дедик. Буйруса Краун сатылбайт. Буйруса ушунун козулары кошулуп сатып атат.
Жалпы başı mına 15 baş koy, 15 kozusu menen. 11 qo'zisi men. Ha 11 kozusu menen. Mına ol erkek eken tuğanlar. Gördüңүздөр. Arasında 3 koy Afgan. Sizler daha gördüңүздөр mına. Nolar jaş koylar eken he? Jaş. Köbünесе jaş koylar. Hazır moyakta dagı түшүндүрө турган нерселер бар мына. Көрсөтүп коелу. No басып кеткен кара токту тетиги ичинде кара койдун козусу. Түшүндүңүздөр? Анан ошол эле кызыл кой экинчи козусу туугандар. Мынагы биринчи козусу кара, ортодо кара койдун. Бул экинчи козусу. Көрдүңүздөр. Ошол мисалы үчүн бир койдун эки кызы менен ушундай эне кыздар дагы бар бул жерде туугандар. Көпчүлүгү өзүнүн койлору. Көрдүңүздөр 3 Афган кой алынып келинген. Калганы бүт өзүнүн коросундагы койлордон туугандар. Ушул койлордун бүт баары сатылат. 15 баш 11 козу. Жалпы башка эсептегенде 26 баш болот экен, а? Ооба. Шеф, баларын кандай кылабыз булардын? 15 баш кой, 11 козунук 15 000 доллар. Дүң баасы. 15 000 доллар, а? 15 000 доллар. Дүң сатылат. Дүң баасы, ооба. Дүң баасы туугандар. Вложение кылам десеңиздер, мына ушу койлорду көрүңүздөр, бүт баары сатыкка, сиздер да көрүп турасыздар. Анан краундан балким кебирлерин сиздер алып бүткөнгө чейин тетиги койлор качып калышы мүмкүн кайра ушул краундан. Ана. Койлорду көрдүңүздөр. Булар ысык көлдө караколдо турат. Өзүңүздөр дагы ээси менен байланышып, сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Кыскасы бүт баары сатыкка коюлду. Сиздерге жаккан болсо ушунун баарын алып көрүңүздөр. Бирден экиден сатылабы сатылбайбы анысын билбеймин. Эми анысын ээси чечет. Жалпысынан дүң баасын койду. Сиздерге жаккан болсо ушу койлорду келип көрүңүздөр. Азыр төл мезгили, бир аз жүдөп турган мезгили болсо керек. Мына козулары, буюрса 5-6 ай чыдап койсоңуздар, 7-8 айдан кийин мына козулары дагы кой сыяктуу болуп калат. Буюрса. Шеф, сода жолдору болот да? Ооба, болот, бир аз болот. Содалашасыздар, сүйлөшөсүздөр. Краунун өзүн сатпайсыз, а? Жок, краун сатылбайт. Машалла. Эми сода кылганда соданын түрү көп. Жалпы алсаңыздар болот, андай мындай кыскасы же кайра ушудан качырып алам деп алсаңыздар болот. Соданын түрү көп, бирок муну сиз аларма менен ээси чечет. Ошон үчүн сиздер сүйлөшүп көрүңүздөр. Султанова? Бир короодун койлору, а? Ооба, бир короодун. Дагы түшүндүрүп бересиздер. Канча козусу, кандай? Кыскасы жалпы башы мына 15 баш, мындай башты козулар менен десеңиздер болот. 15 000 долларга баасы коюлду. Жаккан болсо сүйлөшүп көрүңүздөр. Сиздерге жакса мына өзүңүздөр көрөсүздөр. Баасын айтты, дагы содалашып көрөсүздөр. Ооба. Ысык көлдө турат туугандар. Бул прогресс туугандар. Краундун баласы. Козгочкор. Машалла. 2 жумалык. 2 жумалык прогресс. Кулактуу дейт, уши расположение көрдүңүздөрбү? Машалла, карбонос. Бою да бий экен. Шакылуу. Машалла, көз тийбесин. Атайын прогресс үчүн келдик. Болду, коюп жибериңиз. Бир басканын көрөйүнчү, коюп жибериңизчи.